утуп күндү тосуу, жер алдындагы шаардын кереметине суктануу, квадроцикл менен саякат, ат үстүндөгү сейил, парапланда учуу, дервиштердин бийи Түркиянын Каппадокия шаарындагы эс алуучуларга сунушталган керемет турлар. Келиңиздер азыр ат минип Каппадокиянын кооз тоолорун аралайлы. Каппадокия деген суу аттардын өлкөсү деп айтылат экен. Анакей биз азыр чыгып баарыбыз биргелешип аттардын үстүндө жүрүш жасап жатабыз. Каппадокиядагы эс алууга келгендер арасында ат минүү барган сайын популярдуу болууда. Ат чарба мектебиндеги атайын даярдыктын жана көп жылдык машыгуунун аркасында баардык аттар жакшы тарбияланып, туристтик экскурсияларга профессионалдуу даярдалган. Ат минүү боюнча такыр тажрыйбаңыз жок болсо да, атайын инструкторлор, ат чеберлери сизге негизги көндүмдөрдү үйрөтүшөт. Olmuş 40 yıldır yani buraya. Менин Түркияга келгениме 3 жылдын жүзү болду. Түркия, Каппадокия абдан кооз жер. 3 жылдан бери ушул жерде аттарды карап иштейм. 3 маал жемин берем. 24 саат бою жем акырларында турат. Туристтер сентябрь-октябрь айларында көп келишет. 50дөй атыбыз бар, 35-ин иштетебиз, 15 тайыбыз бар. Алардын басымдуу бөлүгү Арабиядан келген араб аттары. Atlarımıza günde 3 vakit yem veriyoruz. Sabah akşam arpa veriyoruz. Onun haricinde de 7-24 saat önlerinde emler duruyor. Экстремалдуу спортту сүйүүчүлөргө эң динамикалуу жана активдүү экскурсия сунушталат. Ал квадроцикл менен саякат. Бул кооптуу саякат болгондуктан жолго чыгаардан мурун коопсуздук боюнча толук маалымат аласыз. Тажрыйбалуу инструктордун катышуусунда сиз квадроциклди башкарууну үйрөнөсүз. Бул экскурсия үчүн сизге айдоочулук күбөлүктүн же айдоочулук тажрыйбанын кереги жок. Өзүңүз айдап же жүргүнчү катары кошула аласыз. Зура Бакирова, Нурзат Бектурсун кызы, Түркия Республикасы, Каппадокия шаары.